Эмне үчүн математика көп адамдарга түшүнүксүз болот? Себеби ал турмушка байланган жок. Эгер биз математиканы турмушта пайдаланганын көрсөтсөк жана мына кол менен кармагандай сезе турган болсок математикадагы нерселерди, ошондо адам оңой үйрөнө алат. Мисалы үчүн бүгүн биз синус маселесин көтөрөлү. Синус дегенде бурчтун синусу болот. Ал үчүн айлананы тарталы. Биринчи айлананын 3 дейли. Bunun ortası ana. Bu x oğu. Hazır x, y oğun 90 gradusqa burup durup bu yoqqa жылдырсак, bu yoqqa радиус 1ге барабар айлананы тартабыз. Радиус 1ге барабар болсо, эми мисалы үчүн бир бурчту тарталы. Бул сызыктын узундугу 1ге барабар. 1. Эми биз буну айландырсак, мисалы үчүн 30 градуска. Ошону менен үйрөнүү оңой болот да. Жана биз бурчубузду белгилеп алсак, бул биздин бурчубуз. Ушул бурчтун синусун аныкташ керек. Түрк тилинде синусту колдук деп айтат. Себеби бул экөөнүн ортосунда. Азыр эми бул чекиттен бияка проекцияларды түшүрсөк, кесип коебуз биягын. Биягын кесип коебуз. Эми ушул бурчтун синусу аныктамасы боюнча y огуна түшкөн проекциясы, мына бул окту биз y ок дейбиз да, бул ок, y ок, бул ок, x огу. Y огуна түшкөн проекциясына барабар. Аны биз мисалы үчүн кызыл менен белгилеп коелу. Мына бизде кызыл сызыкча бул синус, кызыл сызыкчабыз бизде синус болуп атат. Ал эми мына бул катетти гипотенузага бөлсөк, бул 1ге барабар да. 1ге, ошон үчүн биз радиус 1ге барабар айлана менен карап атабыз да. Ошондо бул сызыктын узундугу бул айлананын синусу болуп калат. Эгер биз бул үч бурчтукту чоңойтсок, синусу өзгөрбөйт. Мисалы үчүн бул үч бурчтук 2 эсе чоң болсо, азыр алалы. Бул үч бурчтукту алып туруп, эки эсе чоңойтсок, мисалы үчүн 2 эсе чоң болду буга караганда. Бунун мааниси канча болду? 0,5, жарым. Эми карагыла. Bunun uzunluğu 1. Bunun uzunluğu 2. Demek bunu buga bölsök, гипотенузаны biz жашыл кылып коелу. Жашыл кылып койсок, экөөнү тең. 0,5'ti эгер biz 1ге бөлсөк, 0,5 болот.
Ал эми 1'di 0,10 1'di 2'ye bölsök, анда дагы 0,5 болот. Мына калькулятор менен эгер ишенбесеңер. Так. Birinci айлананын синусу bu 0,5'ti 1'ge bölөбүз. 0,5'ti bu 1'ge bölөбүz. Карагыла. 0,5 bölüнгөн 1 0,5 болот. Ал эми чоңойгон үч бурчтуктун синусу 1'di 2'ge bölсөк, ошол эле сан чыгат. 1 bölüнгөн 2 0,5. Буну дагы чоңойтсок болот. Мисалы үчүн 3 эсе чоңойтсок 3 bölüнгөн 6 айырмасы жок. Ошондо деле 3 bölüнгөн 6 0,5 болуп кала берет. 30 градустун синусу. 30 градустун синусу. Демек, бизге радиусу 1'ge барабар айлананы ыңгайлуулугу кайсы жерден 1'ge бөлгөндө сан өзүнө барабар боло берет да. Ошондо кызыл бизде синус болот. Кызыл синус. Бурчтан нар жагында турган. Эми бурчтун жанына жаткан катетти гипотенузага бөлсөк, сарыларды, сарыны буга бөлсө, бул косинус болот. 0,866. Эми бул чоңураак айланада көрөлү. Карагыла. Канча болот бул? 5,1962 5,1962 bölüngön 6 bölüngön 6 барабар 0,866 0,3 деген чыгып атат. Бул сан чыгып атат да. Узундук. Демек, синус менен косинустун маанилери үч бурчтуктун эмесинен узундуктарынан размерлеринен аларга байланган жок, бирок ошолордун катнашына байланган. Мисалы үчүн бул катет бул гипотенузадан канча эсе кичине, жана бул катет бул гипотенузадан канча эсе кичине деп. Биз ошол радиусу 1'ge барабар айланадан баштап туруп, синус жана косинустун сырларын түшүнө баштасак болот. Бул биринчи тема. Демек, эгер синус косинустун эмнеге барабар экенин түшүнсөңөр, анда биз экинчи темага өтөбүз. Эгер өндүрүштү ушундай абалдан көтөрөм десең жана өзүңө ушундай келечекти каалабасаң, анда 9'du же 11'di бүткөндөн кийин Бишкек жана Ош шаарларында Кэдис колледжине тапшыр. Ал жерде сен заманга ылайык 3D программалар менен иштегенди үйрөнөсүң, Android'ке, Play Market'ке приложение жасаганды үйрөнөсүң, жана ЧПУ станокту өз колуң менен топтогонду, башкарганды үйрөнөсүң.